Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Бачанын туугундары жана мыймандары, адилеттүү жарандар каналынын подписчиктери, колдоочулары, хейтерлери. Мен көптөн бери бул видеону тартайын деген ойдо жүргөн элем. Бир суроо берейин деп биздин шаардын депутаттарына, шаардын бийлигине. Азыр мына мен Жалал Бачанын эң Борбор көчөсү, тиги курорттон түшкөндө эле музейден башталып, медучилищеден баштап туура шаардан чыгып кетсең болот. Бул Ленин көчөсү. Ленин көчөсү, мен айткандай мына курорттон баштап ошол Сузак районго чейин шаарды эки бөлүп өтүп кетет. Бул эң биз главный көчө, СССР маалда Ленин көчө деп аталган боюнча азыркы күнгө чейин дали Ленин көчө деп аталып келет. Азыр могу против движения кетти, карап койгула гаилер. Азыр мына аварийный ситуация түзүп, айлангандан жергип мына против шерсти кетти. Бирок мен көтөргөн айткан маселе бул Ленин көчөсү. Эмне үчүн бүгүнгө чейин дагы эле Ленин көчөсү болуп аталып турат? Бир убактары буну атын Алатоо деп койгон эле, бирок бүгүнкү күнгө чейин дагы эле Ленин деп жанагы аталат да. СССР өлгөнүгө 30 жылдан ашты. 30 жылдан бери мына 32 жылдан бери эгемендүү мамлекетпиз. Бирок дагы эле Ленин деп көчөнүн аты аталып келип атат. Эмке бириңер айтасыңар, Ленин бизге азаттык берген, Ленин бизи көзүбүздү ачкан, Ленин бизи атабыз, Ленин бизи бубабыз, Ленин бизи чоңойтабыз депчи. Эми туура, силердики да туура кээ бир жерлери. Бирок Ленин бул азаттыкты, Кыргызстанды Кыргызстан кылган Ленин эмес да. Ошо биз биринчи РСФСРдин составында эле кийин Кара-Кыргызский автономный область болуп бөлүндүк. О Кыргызстан Кыргызский СССР болуш үчүн кыргызды чыган улдары кийин 37-жылда атылып кеткен, репрессия алып кеткен улдар болгон эле. Ленин өзү эте кылган жок. Ошол эле мисалы үчүн Разаков деген билесиңер, Тыныстанов дегендерди билесиңер, Айтматовдун атасы, муну айтып кетсек. Ошол үчүн мен Жалал Бачанын кеңешине, Жалал Бачанын мэриясыга кайрылат элем. Ушул Ленин көчөсүнү башкача атабайлыбы, башкача ат койбойлубу? Ушу Өзбекстанга барсаң, Казакстанга барсаң, Тажикстанга барсаң, бир СССР аттан, коммунисттерди аттан калган жок. Кыргызстанга келсең эле Ленин көчөсү, Баланчанын көчөсү деп эле ошо кыргыздарды, өзбектерди, казактарды кордогон, репрессия кылып жүргөндөрдү эле аттары толтура бизде. Оюңарды айткыла, комментарийде жазгыла. Рахмат чоң.